Урматтуу Стопспрей медиа порталынын көрүүчүлөрү, мынакей азыр биз кайрадан Токмок шаарындабыз. Чүй райондук администрациясына турабыз. Биз өткөндө ошол жер маселесин, Искрадагы жер маселесин чагылдырганбыз. Бирок бул жерде азыр ачык айкын чечилсин деп атабыз. Бу жака кирип, такташып, кандай болсо баары мыйзам жолунда гана чечилиш керек деген. Негизги талаш бул жерде жер маселеси. Ошол тиешелүү органдардын, укук коргоо органдарынын аракетинин аркасында чечилиш керек деген гана биз да ойдобуз. Кыргызстан мыйзамдуу өлкө, биз мыйзамды сыйлаган калкпыз, элбиз дегенде, ошондой эле бул маселе да мыйзам чегинде чечилет деп ойлойбуз. Азыр болсо жолугушуу болот, баарын ошо жолугушуудан көрөбүз. Биз менен бирге болуңуздар, кызыктын баары алда. Урматтуу көрүүчү, биз азыр Чүй райондук администрациясындабыз. Ошол залга дайым чогулду. Тиешелүү орган бар келди. Азыр ушул иш боюнча, бул жер боюнча маселе каралмакчы. Баарын өз сөзүбүзгө болобуз. Ким баштайт сөздү биринчи? Сиз баштайсызбы? Сизге жаңыз көп болобу? Эмне болуп атат бул жер талашыбызса, негизичи, жер боюнча эле маселе ошолор. Саламатсыздар, эми урматтуу бүгүнкү чакырылган ушул жер маселеси боюнча чакырылган биздин райондун мекеме жетекчилери, анан кийин эки тарапты тең кече айттырганбыз, келип катышып бергиле, бир отуруп, дагы бир сыйра ушул маселе боюнча сүйлөшүп алалы деп. Азыр бул жерде мен жанында кадастр мамлекеттик мекемесинин Токмок Чүй филиалынын башчысы Байгазакова Нургүл Чоробековна отурат мен жанында. Анан чакырылгандан Искра айыл өкмөтүнүн башчысы Токталиев Жаныбек Сагынбекович келди. Анан дагы кадастрдан жетекчилер кызматкерлер келди. Ушул боюнча азыр өздөрү дагы айтып беришет. Анда биринчи сөздү ошол айыл өкмөт башчыдан баштасак, кандай болгон? Ошончо айтып кетсеңиз кенен. Саламатсыздар, урматтуу бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары. Мен Искра айыл өкмөтүнүн башчысы Токталиев Жаныбек Сагынбекович. Бул кызматта 2021 жылдын июнь айынан бери иштейм. Бул жер талаш маселеси ушул жылдын 10 мартында пайда болду. Ошол талаштуу жерге уже Салмакбаевтар тарабынан ошол жерди түздөө иштерин жүргүзүп атканда кошунасы Көчөрбаева тараптан ушундай бул жер биздики деп ушул жерден ошо көйгөй чыгып, азыркыга чейин ошо талаштуу маселе болуп келатат. Мен бул биринчи баса белгилеп кетсек, 2006 жылы ушул талаштуу жерге биринчи ушул айыл өкмөт тарабынан 2006 жылы токтом чыгарылып атат. Ушу Көчөрбаева Селме Харкиевна деген жаранга, Искрайдын тургуну. Анан ошондой эле дагы бир токтом чыгып атат 2015 жылы. Бул Салмакбаев Калысбек Кубанычбекович деген жаранга чыгып атат. Ошо азыркы учурда бул боюнча Искра айыл өкмөтү мына райондук администрация тарабынан ошол жер талаш боюнча маселенин оң жагынан калыс, ачык айкын, мыйзамга ылайыктап чечип берилген иштерди жүргүзүп атабыз. Ортодо да көп иштер жүргүзүлдү. Жогорку кадастр тарабынан да келип жерлерди ченешип ошол маселени карадык. Анан биз тараптан дагы ошол эки тарапты элдештирүү, ынтымакка чакыруу, калыстыкка оң тарабынан чечүү максатында бир иштер аткарылып, бул эки тарапка дагы сунуштар киргизилген, ушул жер талаш боюнчачы. Анан документтердин оформлениясын, анан даңкы ишин ушу кадастр мамлекети толук кана түшүндүрүп берсе. Ошо кандайча эки кызык иштер түшүп кеткен, анан кимисине ушу түшүндүрүп кетсеңиз, эмне болуп жатканын, кандай болгонун. Саламатсыздар. Мен Байгазакова Нургүл Чоробековна, ушу кадастр мамлекеттик мекемесинин Токмок Чүй филиалынын директору болуп иштейм. Мен бул талаш болуп аткан Искра айыл өкмөтүнө караштуу Искра айылындагы талаш болуп аткан үй салуу үчүн берилген жер тилкелер боюнча төмөндөгүдөй түшүндүрмө берип кетейин деп атам. Жаңы эле мага чейин айыл өкмөтү айтып кеткендей 2006 жылы 20 апрелде номери 10 токтом менен Искра айыл өкмөтүнүн токтому менен Көчөрбаева Селме Харкиевна деген 77 жылы туулган Искра айыл өкмөтүнүн жаранына үй салуу үчүн жер бөлүнүп берилген. Ушул чечимдин негизинде
Чүй райондук архитектура шаар куруу башкармалыгы тарабынан ат ызысы чийилип берилген. Мен бул жерден бир жерди көрсөтүп кетким келип атат. Баса белгилеп, ошол Искра айыл өкмөтү тарабынан чыгарып берилген жер бөлүнүп берилсин деген чечимде Победа көчөсү без номера, же жердин кварталы жок, же бөлүнүп аткан жер участоктун номери жок, кандайдыр бир себептермен ошондой токтом чыкканда, бирок биздин кадастр мамлекет ал кезде каттоо бөлүмү билебиз да, кадастр мамлекеттик эмес. Ошо каттоо бөлүмүнүн адистери тарабынан кызыл китеп деп эле айтып берейин. Бул кызыл китептин өзүнүн баягы мыйзамдуу аты жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акта. Анан элдин азыр баягы түшүндүрмө эл арасында кызыл китеп деп аталып атат. Мен ошо кызыл китебине жасаганда архитектуранын берген жер планына таянып жасашкан. Анан мынакей бул жерде ошо бир эле убакта бир күн менен Көчөрбаева Селме Харкиевнага, анан Мадышанова Фынхуар экөөнө бир жерден бир күндө чыккан, мына бир токтом болупчу. Эки бөлөк токтом, бирок бир числода да. Анан экөөнүн уда мына бөлүнгөн 2006 жылы мына 29-чу анан 10-чу токтом болуп. Анан архитектура чийип берген жер планынын негизинде экөө уда ошол жерге кызыл китеп жазалып отургузулган. Анан бул 2006 жылы биздин кызматкерлер Попова Ольга деген жер адисибиз менен жасалып, жеринде барып өлчөнсө керек. Ал киши азыр жок, Россияда жүрөт. Мен ошону айта албай атам да. Анан жазалып бүткөндөн кийин бул иш картографка берилет. Картограф картага отургузуп, бул жерге код коюп, бул жер мына Көчөрбаева Селме Харкиевнаныкы, Мадышанованыкы деп экөөнө код коюп туруп, анан базага киргизип компьютергечи, андан кийин анан каттоо бөлүмүнө түшөт. Каттоо бөлүмүнүн адистери, юристтер, бизде юристтер карап, алар юридикалык жагын, баягы кызыл китептин туура толтурулганын, токтомдордун туура чыкканын, баягы юридикалык жагын текшерип туруп, каттоого киргизип, базага киргизип туруп, анан биринчи начальник бөлүм башчыга барат, бөлүм башчы карап текшерип, анан каттоо бөлүмүнө жиберет. Анан каттоо бөлүмүнөн түшкөндөн кийин анан директорго келет бул иш. Директор карап туруп, анан баягы каттоодон өтүптүр, коду коюлуптур. Бардык смежный баягы кошуна немелерин колу турат, бардык баягы жер кагаздарына тиешелүү иш кагаздар толук топтолгон дегенден кийин анан карап, ошо болгон немесин баягы жерге топтолгон могу иш кагазы менен таанышып, текшерип чыгып турганын кол коюп, печать басып берип, анан жанагы документтерди кабыл алуу жана кайтарып берүү бөлүмүнө кетет. Ошол жерден анан келип колдорунда берген тил кат менен келип анан жер ээлери кызыл китебин алып кетет. Бул учурда ошондой эле чийилип, баары нормальный, баары кызыл китеп каттоодон өткөн, базада бар. Директор кол коюп атканда базаны бир карап коет да, базада бар экен деп туруп, колдорун алып кеткен бул кишилерчи. Көчөрбаева менен Мадышанованын эки кызыл китеби берилген. Андан кийин 2015 жылы айыл өкмөтү, Искра айыл өкмөтү тарабынан баягы картаны карап бош жерлерди тактайт да. Бош жерлерди тактаганда биздин ошо картографтын ошо кездеги кетирген баягы мындай айтканда халатность деп коебу, ошондой баягы немеси менен бүт базага түшкөн, баары бүт мыйзам ченемде кетип, картага отургузулбай калган бул жерлерчи. Именно Мадышанованыкы, Фынхуардыкы отуруп, жанындагы 60-чы коддо Көчөрбаеваныкы картага коду коюлбай калган. Анан баягы иш жүзүндө келгенде 15 жылы кайра айыл өкмөт токтом чыгарат, ушул жерге анткени ал келип картадан биз менен айыл өкмөт тыгыз байланышта иштейт да. Биздин картаны карап кайсы жерлер бош деп заключение алат. Бош жерлерге биз заключение беребиз. Архитектурадан барып бош деп заключение алышат дагы, чечим чыгарып берет 15 жылычы. 15 жылы чыгарган чечим менен Салмакбаев Кубанычбек Кубанычбекович ошол эки келип бизден ошол эле жанагы эле Көчөрбаевалар кылган процедураны кылып немеге өткөрүшөт. Каттоого кызыл китеп алууга, анан каттоого өткөрөт. Анан ошол баягы аны деле биздин эле адистер барып, жер адистери барып, жеринде өлчөп, архитектуранын берген иш кагаздарын карап, баарын жазап келип бөлүм башчыга берет. Бөлүм башчы текшерип туруп, анан картографка берет. Картограф ошол кезде баягы картаны отургузганда Көчөрбаева отурган жер бош турат да. А жерге анан тиги кодду коюп отургузат. Анан каттоо бөлүмүнө барат. Каттоо бөлүмүнөн юристтер каттап,
менчик укугу катталды деп анан директорго түшөт. Анан биз кол коюп туруп кайра баягы алып кетчү бөлүмгө беребиз да. Жазалып калды. Туура жанагы бир жерге 2 кызыл китеп дегенге мен бирөө бири-бирине катташып калып атат да. Анан мен ушул жерден бир нерсени мындай баса белгилеп кетким келет. 2006-жылы үй салам деп алган жер тилкесине эмне үчүн 2022-жылга чейин үй салынбайт. Ошол эле Салмакбаевтар дагы 2015-жылы алган жер тилкесин 2022-жылга чейин аларды үй салбайт. Бош жатат. Анан баягы Союз кезинде бир жакшы мыйзам бар эле да. Үй салганга жер алдыңбы? 3 жылдын ичинде жок дегенде фундамент куйбаса ал жерге. Ал жер значит кереги жок ал адамдаргачы. 3 жылдан кийин кайра алып койчу. Ошол мен ушу президентибизден суранып кетет элем, ушул мыйзамды кайра ишке киргизиш керек да. Анткени бир үйдө 5тен уул келин жашап азыр ушу кезде жер жетишпей, ошол эле Кара Дөбөдө, ошол эле Искрада, ошол эле Сайылык ушу биздин Чүй районунун баягы жер жетишпегендиктен бир үй бүлөдө 5тен 6тан семья жашап атат. Кайната менен келиндин ортосунда, кайнене менен келиндин күйөө баланын ортосунда чыр-чатактар көп болуп атат да. Ошол баягы кыстырмада бул мыйзамга ошо киргизсе алдыңбы үй салганга жерди. Ал керек деп балдарым үй салып жашаш керек деп салат да, алат да. 3 жылдын ичинде жок дегенде фундамент куйса, фундамент куйбаса 3 жылдан кийин мыйзам боюнча айыл өкмөтүнө кайра өтсө. Ушул бул эки случайда тең Көчөрбаева дагы, Салмакбаевтар дагы бирөө 15-жылы алат, 22-жылга чейин аларды унчукпайт, бирөө 2006-жылы алат, 22-жылга чейин ал жерде киши караган эмес. Ошентип анан Салмакбаевтар качан 22-жылы биз жерибизди алдык, барып эми таш башын терип түздөйлөп кирген кезде анан Көчөрбаевалар биягында эле жашашат, үйлөр бар. Мадышанованын биринчи да бир кыз, апанын бир кызы Мадышанова, андан Көчөрбаева экинчи кызы да. Анан айтат: "Ай балам, бул жерде мен кызыл китебим бар. Менин жерим бул" дейт. Салмакбаевтар да чыгат: "Бул жер биздики, мынакей кызыл китеп бар" деп. Анан ошо 2022-жылдан бери ушул жер талашы чечилбей келатат. Туура капташып баягы жер бири-биринин үстүнө бир болуп калганы чын. Бул тууралуу Салмакбаев тарабынан да Көчөрбаеванын доверенный лицосунун апасы, бул апа бул кызынын атынан баягы доверенность менен жүрүп неметип атат да. Бул эки кыз тең азыр биякта жок да. Сиз доверенность менен жүрөсүз, алар менчи. Америкада жүрүшөт экен да бул кыздар азыр апа. Мен айтканда Кубанычбек байке айтып эми менимче бул кайра берди деп да, бердик деп айтып. Азыр ошо мен келдим да, ошого шаштырбай турсаңыздар. Анан эки жактан тең прокуратура органдарына арыздар түшкөн. Ал боюнча баягы кетирген ката кетирген адистер тууралуу, ката кетирген жетекчи тууралуу баары текшерилип, ушул кезде юридикалык баа берилип атат. Иш козголду тиешелүү адистерге учурунда кетирген ким халатный отношение кылса ошолорго иш козголуп, азыр иштин немеси тергөө органдарында. Анан ошо тергөө органдарында жүргөндүгүнө байланыштуу мен азыр бул жерде ким күнөөлүү, ким күнөөсүз деп айта албайм. Сот гана чечим чыгарат. Анан өткөндө ошо сиздин YouTube'га чыккан жана немеңиз боюнча бул мекеменин директоруна иш козголду. Мына иш козголуп директоруна мондай иш козголуптур деген немеңиз туура эмес. Мага эч кандай иш козголгон жок. Менин аякта күнөөм жок. Күнөөлүү кишилерди баягы сот өзү тастыктап өзүлөрү ордуна коет да. Тиешелүү кызматкерлерге. Тиешелүү кызматкерлерге, тиешелүү баягы адистерге. Анын баары эгер прокуратура мени күнөөлүү деп таап, сот мени күнөөлүү десе, мен мыйзам ченемде кылган күнөөмө жооп бергенге даярмын. Бирок азыркы учурда мен өзүм күнөөмдү сезген жокмун биякта. Анан бул иш боюнча мына айыл өкмөтү менен администрация менен Чүй райондук администрациянын мына биздин зам акимибиз Сагынбек Сабыркулович биздин ушу жер комиссиясы боюнча ушул боюнча өзүнчө комиссия түзүлгөн. Биздин акимибиз Жыргалбек Тургунбекович ушул иштин башына Сабыркуловичти баягы өзүңүз карап чечип бериңиз деп жерине мен бир эки жолу чыктым. Ушу жерине бардык. Менден башка адистер мен бардым. Мындай кылабыз да. Апа, сураныч, силер эметпей тургулачы, бирден сүйлөйүн. Мен сиз сүйлөп атканда мен сизди сыйлап баягы убакыт берейин. Анан апанын баягы калпайтпа деген сөзүнө ата Салмакбаевтар туруп айтып койсоңуздар, мени көрдүңүздөрбү? Мынакей мен жалгыз барган жокмун, мен эми
азыр комиссия болуп замаким, архитектура бүт касаемый органдар өздөрү келип канча 3-4 жол келип кетишти. Мен 2 жол эле бардым. Жүргөндө СМБдан да келишкен. Güç organlarından da geçken. Бул боюнча мен да конца. Анан ошо эми баягы мейли бардымбы барбадымбы эми анын комиссия бар, акты бар түзүлгөн, ошол барганда чыкканда чечилген актылар бар, баары кагаз жүзүндө. Анан бул чечилбеген маселе тууралуу мына Көчөрбаеванын доверенный лицосу апа тарабынан биздин мамлекеттик кадастр мекемесинин жетекчилигине Адылов Бактыбек Адыловичке да арыз менен кайрылышкан. Бул боюнча жогорку кеңештин депутатынан дагы мага звоноктор болду. Бул жерде туура чечип бергиле, мондай кылгыла, ортодо баягы улут аралык козу чыгып кетпесин, улут аралыкты токтоткула, баягы азыркы жаштар кызылгандуу да. Анан ошондой немелердин баарын апа бири-бирибизди сыйлашып мындай тынч отуралы. Анан биздин кадастр мамлекеттик мекемесинин директору Бактыбек Адыловичте мына бул апалар менен чогуу отурганбыз. Ал киши болсо биринчи мыйзам ченеминде биздин каттообуздун баягы эрежесинде эң биринчи ушундай талаш болуп калганда биринчи кимдин укугу катталса ошол кишилердики туура болот да, сотто да ошондой каралат. Биринчи кимдин укугу ошонун баарын карап туруп биринчи укугу Көчөрбаеваныкы катталган да. Анан ошо Көчөрбаеваныкы катталган деп туруп мен келип комиссияга түшүндүрүп айтып өзүмдүн баягы милдетимди кылдым да. Мондай катталыптыр, биз кандай кылсак дагы бул жерде Көчөрбаеванын укугу биринчи катталып атат. Көчөрбаеванын жерин өзүнө калтырышыбыз керек. Мага момундай жогорку жактарда момундай болуп атат. Улут аралык неме болбой, баягы мыйзам ченеминде, бирок ынтымак менен ынтымакташтырып, элди ынтымакка чакырып, чыры жок чечкиле деген мага тапшырма болду Бактыбек Адыловичтан деп анан келип айтып, анан чогуу алардан да комиссия келген, кадастрдан 2 бала келген, алар сиздерге барган. Анан ошо комиссия келгенде мондай бир неме болгондо жана апа айтып атпайбы жанагы могу жердечи, ошо жерде ашык жер бар мондай депчи. Могу жерде баягы 20 тиги туурасы 20 метрден болгондо, бул жерде 4 участок болчу да. Анан ошонун туурасын 17 метрге азайтып, узунун 47 метр кылсак, бул жерге 4 участок батып атат. Ошондо чыр чатагы жок, жанагы апалардын мыйзамсыз салып алган сарайы дагы бузулбай, ошолор өзлөрүндө калып, башынан азыркы чечилген боюнча башынан жанагы жер участоктор эч кимге бөлүнүп берилбей, булар могу немеге чейин отуруп калсын деген момундай неме болгон. Бул сунуштар болгон. Бул сунушту сиздерге айтканбыз, көргөнсүздөр, ойлонуп келейин дегенсиз. Өткөндө дагы мына акыркы жолу жолукканда Замакимдин кабинетинен ушул сунушту айтсам апа айткан, муну мен кеңешип келейин деген. Ошо боюнча кеңешиңизди айткан жоксу. Андан кийинки чечимдерибиз биздин. Азыр андан кийинки чечимдерибиз. Андан кийинки мына бул боюнча да ошо келген кадастр мамлекеттик мекемесинен келген адистердин колу менен жеринде акты түзүлгөн. Бүт колдору менен турат. Ошо кадастр мамлекеттик мекемесинен биздин өйдө жактагы мекемеден келген. Андан кийин дагы жеринде чыгып мондай деген баягы сунуш болду да. Сунуш эмес. Бул Көчөрбаеванын жери өзлөрүндө биринчи укугу катталган үчүн мыйзам ченеминде өзлөрүндө калсын. Биз аларга тийишпейли деп, өзүнүн жерин баягы мамлекеттик акты боюнча калтырып, анан могу жерде баш жагында, могу жер мына 20 метрден да бияктынчы немеси туурасы 20, узуну 40 метрден болгондон кийин могу жерде момундай айыл өкмөтүнө тиешелүү, муниципалдык менчикке тиешелүү бош жер калып атат да. Бул бош жерди айыл өкмөтү архитектурага баягы арыз менен кайрылып, момундай схематичный пока корректировка генпланга мондай схематичный планын беришти. Булардын башынан, могу жердеги участоктордун башынан 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 участок болчу өткөндө. 7 жер тилкеси чыгарылып, буларды ошо Искра айыл өкмөтүнүн очерединде турган, жердин баягы кезегинде турган. Анан бизде баягы жер комиссиясынын немеси бар, жетим балдарга, тоголок жетим балдарга деген, томолок жетим балдарга деген жер бар. Ошолорго бөлүнүп берилсин деген баягы неме чыкты да.
Анан жанагы чыр болуп аткан Салмакбаевдин капташып калган жерин бул Салмакбаевдин өзүнүн үйү. Могу ошонун баш жагынан мына могу жерден жана 8 соткасын берсек, калган 6 участоктарды эми баягы кезек менен кимге берет? Ал айыл өкмөтү чечет. Жерди Вот это его, у него есть свое. Уважайт да. Жерди негизи жерди берүүчү бул айыл өкмөт. Биз болсо мамлекеттик каттуу органыбыз. Жерди чечим чыгарып берсе айыл өкмөт. Чечим мыйзам ченемде туура болсо, архитектура тарабынан баягы жердин атызысы генпланга тууралап берилсе, биз каттоочу органбыз, биз каттап беребиз. Ушундай чечимдер болгон. Ал боюнча мына акты бар. Актыда биз барып жеринде акты түзгөнбүз. Ошондо Салмакбаев Кубанычбектин атасы бул киши катышып анан эми ушу жаш балдарды бири-бирине чырдаштырып, баягы бир айылда жашап аткандан кийин ортодо жаш балдардын ортосунда чыр чыгып кетпесин, улут аралык мондай немелер болбосун деп туруп, анан атасы балдарын чакырып, өзүнүн балдарын, бул балдардын жери да. Балдарын чакырып, балдарым момундай болуп атат, комиссия момундай чечим чыгарып атат. Ошон үчүн мен ата катары силерден суранычым, чыры жок мыйзам ченемде Көчөрбаеванын жерин өзүнө тыштагыла. Биз силер болсо мына комиссия жылдырган жерге таш болсо да, ой болсо да, эмне болсо да ошол жерге отурула деген чечим кабыл алынган. Ал боюнча мынакей акты түзүлүп, баарынын колу бар. Бул жерде ошол күнү ушул актыны кол койгонго Көчөрбаеванын доверенный лицосу апаны да чакырганбыз. Апа келип, кызы да келген, Арслан да келген, түшүндүрүп айтканда кол койбой чыр салып кетип калышкан. Анан экинчи ошол жерден анан ошол күнү могу биринчи көрсөтүлгөн вариантта ойлонуп келем деп кеткен. Анан эми ушу сөзүмдүн акырында айтарым, баягы ушу жер 8 сотка жерди биз Көчөрбаевага өзүнө тиешелүү жерди өзүнө калтырдык. Эч кандай чыр чатагы жок. Биздин кетирген катабызды өзүбүз оңдоп, Салмакбаевдардын жана баш жагына берилген жерге кызыл китепти биз өзүбүздүн эсебибизден жасап оңдоп берели дедик да. Анан бүгүнкү күнү тартыш болуп аткан жер азыр жок, тартыш жер жок. Көчөрбаева ордунда калды, Мадышанова ордунда отурат. Азыр эми талаш болуп аткан жерди мен түшүнгөн жокмун. Каякта талашып атасыңар? Мен сиздердин мыйзам ченеминде берилген кызыл китебиңиздер менен жериңиздер турат. Ошондой да мен кыскача маалыматым ушундай болуп атат. Рахмат турганыңыздарга. Ошого дагы кошумча кылалык. Сиз кыласызбы? Мен дагы айтып коеюн. Жаңы эле мынакей бул жер маселеси боюнча Нургүл Чоробековна толук маалымат берди. Бул арыз негизи 1-Чүй областына жазылыптыр. Бизге 16 март күнү бизге акимиятка келип түштү. Бул боюнча атайын комиссия түзүп, баягы маселе жер боюнча болуп аткандай деп комиссионуна 2 жолу чыкканбыз. Жерине барып, комиссия менен иликтеп, жерлерди көрүп, ошол жерде ушундай сунуш болгондо 2 вариантты бул кишилерге сунуштаганбыз. Эми эң негизги маселе бул жерде ошол улут аралык чатак чыгып кетпесин деген биздин маселе болчу да. Ал себеби биз барган, биринчи барганда такташ үчүн биз архитекторго мен өзүм ошондой тапшырма бергем. Жанагы болгон жердин баарын тең ченеп, анан кийин ошонун эмесин чыгарып бергиле, картага түшүрүп, канчалык бардык туура жайгашканбы же туура эмес жайгашканбы деп ошону биринчи алдык. Анан кийин жанакы биринчи вариант ошондон чыгып атат да. Ар жагында ошол айыл өкмөттүн жери бар экен, бош жери. Үйдүн жанакы сарай турган жакты айтып атасызбы? Сарай жак, өйдө жагы ошол айыл өкмөткө караган жер экен да. Ошону тактап, анан кийин биринчи вариантты ошондой кылып сунуштадык. Экинчи барганда ал жерде мындай болуп калды да. Негизи жанакындай бул кыргыз тараптан, бул кимдин Салмакбаев тараптардан ошол тиги баласынын жолдоштору ошол маалда мечиттен келатышып көп кишилер чогулуп калды. Ал жерде дагы мен абдан баягы түшүндүрүү иштерин
жүргүзүп, участковый болду, айыл өкмөт болду ошол жерде. Баарыбыз баягы түшүндүрүү иштерин айтып бердик да. Бул жерде эми чечилбеген маселе жок. Маселени чечебиз, карап атабыз мынакей. Бири-бириңерге баягы туура эмес катуу сөздөрдү айтышпагыла, чыр-чатакка барбагыла, өзүңөрдү кармагыла деген мааниде ошондой сөздөрдү айтып, биз ал күнү тарап кеттик. Анан кийин мен бул жактан дагы начальник милицияга тапшырма бердим, участковойлор баарыңар теңер карагыла деп. Айыл өкмөткө дагы ошондо айткам, ДНДларды чыгарып, дежурстволорду уюштургула. Бул маселе көтөрүлүп, улуттук аралык бир чыр-чатакка алып келбесин деген мааниде. Анан экинчи могуреки эки вариантты сунуштап атканыбыз дагы ошол себептен да. Эң биринчи бизге албетте тынчтык керек, эл тынч болуш керек. Бул ушул 8 сотук менен кокус чыр-чатак чыгып кетсе, андан дагы жаман болот деп биздин жанагы эки сунуштаганыбыз дагы, эки вариант сунуштаганыбыз дагы ошондон болду. Эми бул маселенин чечилүү жолу бир гана сот аркылуу чечилиш керек эле да. Эки китеп жазылып калгандан кийин булар да укуктуу болуп атат, булар да укуктуу болот. Укуктук негизди тастыктап берүүчү бул сот эле болуп чечилет да. Ошол аркылуу биз буларга дагы өздөрүнө дагы экөөнө тең айтканбыз чогулганда. Сотко бергиле, сот аркылуу кайсы жагына чечилсе, ошол жагы туура болот. Анан калган жагын бул айыл өкмөт менен дагы караштыралы деген ой бар эле да. Ошондо эки участоктун өзүнө калып атат. Экинчи вариантта мына анан жанагы ылдый жагы талаш болот ошондо. Жок, бул кишилер эми жанагы айыл өкмөттүн жерине салынып калган, булардын жанагы кички сарайчасы бар экен да. Ошону булар айтып атат, биздин бул жер бизге тийиштүү, бизге калыш керек деп булардын азыр нааразычылыгы ошол болуп атат да. Ал негизи чындыгында эле баягы мыйзам чегинде бул айыл өкмөттүн жери экен да. Жок, эч кандай документ жок. Эч кандай документ жок. Эч кимисники жок. Кошумчаңыз бар? Аз жана жогоруда белгилеп кеткен боюнча, эми чындыгында баягы талаштуу жер башталгандан баштап эле баягы ынтымакка чакырып калыстуу мыйзам чегинде чечпаны берип келүү максатында ушул эки сунуштама кылды. Анан ошол сунуштама боюнча мындай болуп атат. Жана талаштуу жер, ушу жер болуп атат. Талаштуу жер. Анан акыркы бар сунушталган талаштуу жер ушу Көчөрбаева Селме Каркиевнанын өзүнө таандык кылып калтырып, ал эми экинчи тарап талашып аткан Салмакбаевка болсо, ошол эле өздөрүнүн участкасынан могул ушул жерден 8 соттук участокты ошол жерге бермей болуп ушу сунушталган. Ошого Салмакбаевтар макулдугун берип, актыга кол коюп берди. Ал Көчөрбаева Селме тарап болсо, биз ойлонуп анан өзүбүздүн жогубузду беребиз деген. Негизи могул жер, пустой жер. Бул болсо асландардын үйү кайсы? Молбу? Мол. Сарай молбу? Булар ушундай сарай. Могу жер берилип атат буларга, 8. Булар мына могу жер. Ачык бош жер бар да. Бош жер бар. Биздики да вот наш участок. Мол болсо талаштуу жер мол. Калды. Талаштуу жер калып атат. Экөө кабарткан жок. Бул болсо буларга тийиштүү. Андан кийинки участок талаштуу жер. Андан кийин участок булардыкы. Анан булардын үйү. Нет, у него вот участок же, ВДСО, ты что можешь делать? У него здесь сад посажен. Что можешь делать? Как бы не по закону, мы знаем, это на следующей неделе будет. Нет, Аслан, это наш участок. Это айыл өкмөттүн участок. Нет, ну вот это ему отдавать, зачем ты отсюда? Вот это все потому что все остальное. Я стараюсь в судебном порядке. Ошон үчүн биз заявка берип, ушу жерди ыңгайлаштырып участок чыгардык. Ушундай кылып ылдый жактарда чыгат. Анан моякты толук участок чыгарып чийип беришти. Ыңгайлаштырып. Анан биз жанагы сунуштарды киргиздик. Азыркы учурда ойлонуп атат. Биздин оокатыбыз Суранабыз, буяка урушкан келген жоксуздар. Суранабыз, урушкан келип, уруштан эчтеке чыкпайт. Сабыр кылыңыздар. Анан Кайрат мырза. Анан биз ошол максатын ошакты участок кылып жасаттык. Анан ушуларга бирөөнү тияка сунуштап, экинчи талаштуу жер өзүнө эле калтырдык.
Ана булар ага да макул болбойт. Жок, биз убагында муну колдонуп жүрдүк элек. Ушуну дагы бизге калтырып берели деген максатында азыр ошондой. Маякта калтырып берели деп атабыз. Ошондой. А буякка негизи документ жок. Документ жок, жаңы эле чийдирдик. Ат участокчу. Эми биз баягы Маякта үйлөрдүн бул жагынын баары толушунайбы? Бошпу, полный? Бош. Баягы агородко да колдонуп жүргөндөр бар. Анын баары эми участокко берилди. Аны участокко берилди. Кыскасы ушул. Үйдөгү үйлөрткөн болот. Мен бир суроом бар. А жерде 100 үй бар. Жанагы сарай салынып калган үйлөр Мен болду. айткан жокмун. Дальше мына Жана салынган бак- үйдө салынган ошол жерге. Ошо, Үйдө салынган сарайда аягы эмне болот? Жана Бар да зачем мен? угуп коюңуздар. Жанагы сарай салынып калган жерлер, сарай салынып калган, үй салынып калган жерлер болсо, буларга документальный кагаздары бар экен. Муну биз сот аркылуу өзүбүзгө кайтарып, анан биз элдерге сунуштап участок кылып берели, ошол вариантта сунушталат да, аны только сот органдары. А ким бак тигип, огород каттары колдонуп жүргөн участоктордун баары айыл өкмөткө тийиштүү, аны биз кезек менен элдерге таратып беребиз. Барлыгы мыйзам чегинде чыгат. Мыйзам чегинде. Генплане там ничего нету. Внутри село. Отурай буга. Урушпай эле, талашпай эле, мазамен чечкенде келдик. Сабыр менен, калыс менен чечет. Аслан, посиди, пожалуйста. Анан бир-бирден. О, сиз эмне кошумчаңыз барбы? Кошумчам бар. Именно жанагы кагаз боюнча Апа, тынч бирибиз сыйдайбыз. Сизге да убакыт берилет, анан айтасыз. Вариант. могул жерди булар мындай деп атат да, эмне үчүн биз чак эле деп, мындан ары да үйлөр бар деп атат да, мисалычы. Анткени бул жердин баарын уже убагында отурукташып калган, зданиялар салынып калган, сарай, анан бул негизи көрдүңүзбү? Бияга широкий болуп турат, сужается, андан бизден кийинкилер уже дальше батпайт да, участокчу. Болгону ошо менин үйүмөн ары кеткен жак болуп атат да. Булардын баягы бул тараптын как бы наразычылыгы эме болуп атат да, могу силер деген мыйзамсыз депчи, сарайын бустурам депчи. Жолуккан сайын ошону айтып, видеолорунда деле жүрөт ошолчу. Сарайын бустурам, бизде жол болсо до конца жол болсун дегенсипчи. Анан мен көрсөтүп коеюн дегем, мына кызыл китеби бүт Азыркы турган. азыркы жанагы турбайбы? Ошол жер мынакей кызыл китеби турат. Бүт мыйзам чегинде жазалган. Бул жерде как бы андан эми тастыктап силерге да түшүндүрүктүү болсун деп эметипмин да. Кызыл китеп бар, баары эме. Кошумчалар эми тараптар, жак бүттү да, кошумчалар экен. Бүттү. Эми ким сүйлөйт? Бирден. Апа, бирден урушмай жок, талашмай жок, эме суранчы. Уруш талаштан эчтеке чечилбейт, абене. Мен урушпайм. Отур эле айтып бериңиз, апа, отур эле. Вот алыс. Мен айтайын, угуп тургулайм мени. Мен эл агартууда Апа, отур бериңиз. Туруп эле айтам мен. Эл агартууда 40 жыл иштеген кишимин. Отличник народное образованиемин, мына. Корочкам. Бул киши, сен журналистсиң, Сен журналистсиң. Эмне үчүн сен журналист? Аты жөнүң ким? Сен журналист болгон. Кайрат, сен эмне үчүн келип алып туруп тиги бизге жолукпай туруп эле? Бул аялды ээрчитип алып эле. Жалган нерсенин баарын интернетке чыгарып, сенин кандай акың бар ошо интернетке чыгарганга? Турган нерсе айтам мен. Жок, сиз бияка Бул киши көрүнгөн аксакал сүйлөдү. Айыл өкмөтүн дагы, хакимиятты дагы, тиги губернаторду дагы, тияктагы президентский аппараттын эмелеринин баарына эшик какса болбойт. Мага 5 мүнөт сүйлөгөнгө болбойт бекен. Мен 40 жыл эле артуда иштегенмин мен. Жамондон чыгып мен мамиле кетсем мен эмгенсен сен тууп койдум деп мактанбагын сен. Сен кыйын болсоң, могу жактагы адамдар менен, могу айыл өкмөт менен, мореки кишилер менен сүйлөшүп туруп чечип алмаксың, акылдуу болсоң. Сен акылдуусуң, сен кирбей турсуң менин жериме. Сен мен кирген жокмун. Сабыр. Sen söylep bittің болды. Менин жерим болсун, сен бердиң. Силер берген жоксуңар, аны өкмөт берди. Мен алдыңбы? Ой, апа. Апа. Интернетке чыгасың. Апа, сиз да чыгасыз интернетке. Сиз по факту айтыңызчы. Чыгасың, Сен сотко берем. Чыгарып койсуңар. Таркалап түштейм
азыр алдаган. Токтоңуз. Ата, уруксатпы? Тынч эметеличи. Мынакей сүйлөө баары камера тартылып атат Сен апа. кой тур сен. Мен эмне кылып атам? Не, о. Интернетке эмне үчүн шыбайсың сен? Кимди шыбадым апа? Бизде. Мен шыбаган жокмун. Мен шыбаган жокмун апа. Эгер бияктын сөзү туура эмес болсо, Сөзүн эмне үчүн угасың сен? Эмне үчүн бизге келип жолукпайсың? жокпан максатыңыз. Бул иши болсо мен да бармын биякта. Апа, мага претензия койбоңуз. Коем мен претензия. Сөзсүз коем сага претензия. Мынакей, жакпай атса? Эркин журналист болсоң, сен эки жакты тең бирдей Апа, талдамаксың. мага эмне претензия коюп атасыз? Коем мен сага претензия. Иш боюнча айтпайсызбы? Иш боюнча. Жер боюнча деп атат. Аны жанагы интернетке чыгарып туруп, уруп атат, коркутуп атат. Деп бул тимере шыбаптыр да. Мен өз кулагыммен уктум. Өзүңүзгө айтпайсызбы? Мен биринчи жолу, экинчи жолу сизге жолуккам, Андан кийин мен эч жака барган жокмун. Менин балам да эч жака арыстанып барган жок. Мен туугандарыма да арыстанып барган жокмун. Мен туугандарына барып, мен туугандарым жок. Сага окшогон. Сен айтып атасың туугандарына барып. Апа, мындай айтыңыз. Жап өзүңдү, жап болду. Жап өзүңдү. Кел жүрөбөй. Иш боюнча айтыңыз апа. Жерди чечип бериңиздер. Ошол. Менде эмне право? 40 жыл эле картыда иштеп, менин жерим жок. Жер алган эмесмин. А сен бук деп жүргөнсүң, ошон үчүн ушундай болуп атасың. Жок отуруңуз. Сиз да убакыт келди айтасыз. Ошон үчүн муну реально чындык менен чечип бериңиздер. Же бул аялга бериңиздер, же бизге бериңиздер. Туурабы? Анан эле отуруп алып эле, ар кайсы жака чуркап эле бизди жаман айылдын элинин барда менин баламды ууру деп. Уурулугун сен кармабадың, күбөң барбы? Барбы күбөң? Кармабадым балам. Кайсы балаң кармабадың? Сенин балаң керек болсо бандит. Мен айтайын. Уурусуң сен керек болсо. Senin balan bandit. Apa, emetmеңиздер, жекелге. Басып отыр. Жерine girgen Басып отыр. Апа, сиз да отуруп, апа келиңиз сиз. Жоқ сен. Кайрылып коюңуз. Ошол. Уятың жоқ сен. Сен. Ошону реально чечип бериңиздер, ошол мен айтарым ошол. Ошон үчүн бул аялды дагы ушул ар кайсы иштердин баарын тешкен үчүн тартипке чакырыңыздар. Тартипке чакырыңыздар. Баласын да өзүн дагы. Себеби Искрадан мушташпаган кишилер калган эмес. Даже ылдый жактагы кошуналар менен мушташып соттошкон. Тияктан дуңгандар менен бүт соттошкон. Ар жакта кыргыздар менен соттошкон. Эгерде ошол чындык болбойт десеңер, мен ошолордун баарын чогултуп алып келип берем. Эң акырында Соттошкон менен сенин ишиң жок. Биякта вопрос айтат. Сенин башка нерселерге ишиң болуп атканда менин да ишим бар. Сенде эле менин ишим бар. Менин да правом бар. Сүйлөбөдүң сен. Сүйлөбө. Мен сүйлөйм. Отур ажыга, отур. Кел жүрөбөй, отур. Отур дегенде отур ажыга. Ошол мен айтарым ошол. Урушпаган кишилер калган эмес. Ошон үчүн мен акты составлять этип, мамлекеттик закон менен тартипке чакырыңыздар. Мен ошентип өтүнөм. Эл артында иштегендигим үчүн менин баламды, семьямды бүт-бүтүн оскорблять эткизген үчүн ошону чечип бериңиздер. Мен сиздерден суранам ошону. Мына, сенден да сурайм, журналист. Мына ошо чалдырып көрдүк апа. Эл агырды керек болсо мындан башка документтерим да бар. Толтура меники. Ошону чечип бериңиздер. Мен айтарым ошону. А сиздерге чоң рахмат, ошо мени кыйкырып койгонум үчүн кечирип коюңуздар. Мен биринчи жолу келип ушул жерге жаныма баткан үчүн ушул кетти айтып атам. Же болбосо интернеттен керелингечке 1 саат уктум, ошон үчүн жаным кашайгандан айтып атам. Оскорблять этип бүттү. Эл агартын грамоталары, дипломдору бар. Ар кайсы жактарга чуркап, оскорблять этип, менин баламды ууруу, хулиган деп. Менин 3 балам бар. 3 балам бар. Үчөөтүн образованиясы бар. Бирөөсү Манас университетин бүткөн, компанияда иштейт. Бир улум булбалың урум юрфакты бүтүргөн, юрист. Кызым мединститут бүткөн, Токмоктун медучилищесинде иштейт. Мен 3 баламды нормальный тарбия бергем. Семьяма нормальный, менин семьям нормальный семья. Сен журналист, жакшынакай кылып туруп интервью берген. Бул кишинин бутун тыйгыла, лучше бутун тыйып койгула. Мен ошон үчүн баарыңыздардан кечирим сурайм. Келсин. Так, сиздерге келип, Кубанычбек байке кошумчаңыз барбы сиздердин? Кошумча билетине бар. Эмоция калтырбай, сабыр. Шашпай акырын. Уруштан эчтеке чыкпайт. Эчтеке чыкпайт. Опа, баарын эметет. Баары мына мыйзамды органдар бар. Өзүңөрдү спокойно кармагыла. Спокойно, мен жер чечилет. Бир айылда жашап, бир эме деметип аткан ынтымак керек.
Анан биз тышып эметип алып, биз мынакей мамлекет чечтиби? Биз макул дедик, хоппай дедик. Макул дедик, макул болдук мамлекеттин чечкенине. Силерге эмитиги апа экен, ушундай экен дегенден макул дедик биз. Бул бергиле дедик жерин. Биз бердик жерин. Болду, тийишпейбиз дедик. Анан кишилер болсо тияк таштак артына бар. Ошактан бери мейли ошо болсун деп анан 8 сотук да? 8 сотук деп. Артында таштак жерде мына түшүндүрдүк эле катары көрбөдүңбү? Бул макул дедик биз. Эмне кылабыз анан? Бул кыйкырууларды. Анан эметип болсо дагы эле эс албай атат. Билбейм эмнеге эметип алса. Дагы сарай деп мен жумушум жок сарайында ажактуу жасоо жумушум. Айыл өкмөтүнүн жумушу, айыл өкмөтүнүн эмеси. Анан байкуш болуп келип атпайбы? Булчу. Ой, ушул жерде айдап мен картошка сеп, мен түшүмүм жок калды, балдарымды кантип багам, неберелерим кантип багам деп. Жаман калп эле байкуш бул. Америкада иштейт кыздары. Кана кыздар доверенность менен жүрөбү же болсо калп эле эметип жүрөбү? Чөт знает. Прописка алып алган керек болсо аяктан алар. Кытайга тийип, Кытай ошака барды дагы. Кытайга жашап туруп, тыштап атып анан кетип калган. Америкада жашайт азыр. Факту мен айталчы, факту. Элдин айтканын айтып атам. Элдин укканын. Россияда. Этебиз анан бакчу өсүп барат, чаңкыла ошактан эс алып келет. Мына байкуш киши биз деген Бишкекке бар, мына Көлгө эс ала албайбыз мынакей. Мына балдар неберелерди багып, чыга албайбыз. Бул чаңкылар эс алып кетпеген машина, мына фактын айтып атам. Доктор, байкушмун деп атпайбы? Анан айтасыңбы, по факту байкушмун деп. Байкуш эмес жеткен чириген бай. Квартиралардын баарын сатып алган. Машина жана Кытайга эметкендер. Анын баарын сатып акча самый эме чириген байлар ушулар. Бишкекте квартирасы бар. Квартираны киргизип коюп, ай сайын квартирадан акчасын алат. Америкада жер боюнча, Башок пакет, жер боюнча айтыңызчы. Эми жер боюнча. Элдин айтканы ар кандай айтып берет. Жер боюнча өздүк өтпөйт. Мен деле ар кандай айтып атпайбы, элдин баары. Моундай экенсиң кылганда мен айтып атам. Мон бар коркутуп аткан турбайсың деп. Качан бардым мен? Тээти ишранын башында мен барбайм мен деле. Бутум басып барбайт аяка. Берки үйүндө жашашпайт. Ошо жер боюнча эмне кайрылышпайт? Жер боюнча эми болду эми талаш просто кайрыларым ушул. Дагы бир эмеге чырап укпай аласыз, дагы бир эме. Муну анан барып туруп акыркы заключение жасайм. Азыр дагы бир вопрос. Анан экинчи вопрос, анан заключение жасайм. Дагы бир вопрос. Булардын айыл ичиндеги жүрүм туруу характеристикада мынакей. Мен кошунасы бар, Алмаз деген. Калп болсо өстөр биле эме. Раматтык болуп кетти. Баягы жылы келет, итин бошотуп коет. Бошотуп койсо байкуш бар, тигин алып келип биздин артында да. Ити жеп кетет. Директор буларга барып айтат эме, "Ай, итин байласаң болот, моундай деп эмесе." Кийин барып тогоң жеп кетет. Анан жини келеби? Анан кошуна бирөөдөн сурап берсе, атып салат итин. Эми ошол эле булар заявление жазып милицияга берип коет. Милицияда байкуш 5 жыл жүрдүк дейт, сүйрөлүп. Эми кошуна болгондон келип айтпайбы дейт. Ай, кошуна эми итимди атып салыптыр, балапаң жеп койду, мен күнөөлүм, эмне кылайын, байлар бошонуп кетип атат. Сатып келип берейинчи деп деле койбойбу кошуна болгондон кийин. Туурабы? Ушакта эмне сүйлөп атасың? Экинчи, токтоп тургун. Экинчи. Шамил деген дагы фермада эме бар. Булар деген Кытайда жашап атканда бир 10 чакты жылкы багышкан. Кой берип коет, жылкысы кетет. Жака кетет, жака кетет. Бересин же. Мен бир факты анан кийин. Мен деле айтып атпайбы? Кереги жок нерсени мен да айтып атат. Мен да айтып алайын. Жүрөгүмдө. Туурабы? Анан заключение айткан мен. Экинчиси заключение. Эми бир эмесин айтам, болду. Калгандарды өзүңөр түшүнөсүңөр төркүн. Шамил деген фермада жери бар. Мунун аты кирип кетет. Айда бүдөн кирет. Анан кийин атын атат деп, шубайт асманга атып коет да. Асманга атып койсо, бул атымды атты деп туруп, заявление жазып милицияга чыгып барат. Аны ошо кошуна бер жакта айтып атат. Милиция участковый дейт, следователь, прокурор, өзү эстип алып келипти дейт. Мына могу бала көргөндө кошуна. Анан ал айтыптыр, ай, алдан кетейин. Мен көрбөсөм, билбесем, мен кантип айтам мен сени? Эмет атты деп.
деп эмесе, анан эметтир, булар менен эртең жашайм. Булар менен эртең болбойт ал деп туруп отказ берип коюптур. Анан келип айтат дейт. Эми айтып койсоң, атты айтып койсоң эмне болмок эле. Мына. Кандай эркек, эми заключение мына. Эми маңызды түшүнөр, мен килер толтурам, мен айта берсе. Эми заключение бирөө акыркысы жер боюнча. Эми силерди моундай эметип келгениңизге чоң рахмат. Мына силердин айткандарыңар макул болду. Бул өкмөт өзү билет, кимге берет, кимге коет, очередин карайт, арыгында өзүнүн порядкасы бар, короче. Бир порядкасы менин уулума тийип калыптыр. Демелген, анан кийин бош тургандан кийин берсе берип койдум. Мошу жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дейт. Керек болсо Акаев жаңылган. Мына эмне болду? Бакиев жаңылган. Мамлекет башчылары, далай кишилер, даже Ленин, Сталиндер да жаңылыштар болгон, любой кишиде. Анан аны жасап берген күнөөлүү деп кадасыздагы балдарды күнөөлөбөгүлө. Ал эми жанакындай пустой турса жер, эмесе сөзтөн да угат да. Монда деп жасап койгондо албады өткөздү. Анан ушундай иш болуп кетти. Эми биз ошондой иш болуп кеткен экен, кой, балдар эме деп туруп биз отказ бердик. Мейли алсын жер, биз тийишпейбиз. Анда бизге китебибиз менен бөлөк жер бергиле деп чыктык. Эмесе анда агыротуна таштап ошону албайсыңар. Мейли дедим, чирүү болбосунчу. Улуттарды чыган, тем более кошуна жашайбыз, өйдө төмөн болбосун. Макул ошо таштап жерди, ошо жерге балама там салып берип ошо жерде жайлайтчы деп. Казыр квартиралар жүрөт ал Калысбек уулум. Квартирада Бишкекте иштеп атат, IT компанияда. Анан кийин макул болдук. Ошо жерде жерин бердик. Анан бүтүп калган, анан баягы өткөн тосолуп, мен ошондо эле айтпадым сага. Ал маселе чечилген. Эмне эметип атасың, же улуттарга чагыштырганы келиңерби деп мен айтпадым. Эмне чагыштыргандык да. Андай максат ойдо жок, ниетте жок. Жок, негизичи, кереги жок. Бу жерде ошончолук эметсе, журналисттерге барбай, сотко барбайбы? Сот чечишинде точканы коет, мына, сеники же мунуку деп туруп. Бүттү да. Туурабы? Анан журналист шумгун анан тиги өткөн чүйдүн да журналисттери келди. Архитектурадан да келди. Тети республиканский. Мунун баары причем? Прокуратурадан келип атат. Сотко жазсында бол, чечип алсында, мунун баарын элдин баарын будоражить этип. Кызырлар интернеттен окуп алып, азыр аксакалдар азыр итте жаман болуп атат. Бул акмактар экен деп туруп. Чогулуп туруп, давай сүйлөшүш керек, тартипке чакырыш керек деп атат. Ана айыл өкмөтү менен азыр айтып атат, давай чогулабыз деп атат. Сени тартипке чакырат, көрөсүң, Искирага барсаң, аксакалдар. Сен өзүңдү билип ал жай. Сени тартипке чакырат. Ошол рахмат. Кийин бергеним ошол, мына биз отказ бердик. Мага өзүнүн жерин берди, таштап берди. Мен эч кандай эме претензиям жок. Анан булардын өзүңөр чечип алыңар. Макулбу? Рахмат. Мен бир жол сүйлөп койчу. Азам бияк өтөбүз. Бул киши айтсынчы, канча жол бар үйүңө сени биз коркуттук. Жооп берчи. Журналисттердин көзүнөн бул көшүн. Балдарымды коркутуп жүрөсүңөр. Сенин балаң айткан, мен жана едике. Ай, сенин сен керек болсо жериңди алам деген. Керек болсо үйүңдү алам деген. Мен бүт документ жасай алам деген. Действительно bir vaqt arasam жерди bir söz айтпай туруп жерди алып өзүңөрчө булдозер алып иштеп атыптырсыңар. Жок, эми сен ошону айтып докажи. Андан доказать этиңизден булдозер менен кирдиңер да үйгө. Үйгө кирдиңер. Үйгө да кирдиңер. Агыротто да алдыңар. Кайсы кирди? Үйүңдө квартиранттар, алкаштар. Каякта алкаштар, квартиранттар. Өзүң алкашсың, ай, өзүң алкашсың. Жагыңды баскын, мен алкаштым. Сен мага киришпей билдиңби? Эл агартымага киришнеге бу деген Tuvalet tasarladı bunu. Etmenin götürüp alıp, neberilerin barını ötkürüp alıp, zımdın bölüngen жердин zımdın tüyünü turup alıp, kıyıkırıp ökürüp, tetigi balası kolun ardı, butun ardı sındıram dep, janagı kısımdın kolunu sındıram dep, kısımdın kolunu sındıram dep, biz unçukpay үйгө кирип кеткен үчүн чатак чыккан жок. Мен башкалар үйгө киргиле эмне аласыңар теңелип деп койдум. Мен теңелген жокмун мындай алга. Теңелсек экөөбүз ташташмакпыз. Анан бул киши да өзүнөн уят кетет да эбели. Слишком эле. Ушу жерден келип эле ошондо жерден болду. Бул трактор менен түртүрүп атты. Менин балам ошондой тартипсиздик кылып. Ата-энеси бар да, мага келип айтпайсыңбы? Түртүрүп атат балам. Эмне кыласың могу жерди деп. Ошондо эле чечишип коймокпуз да. Сен алганда бул жериңде. Бул жердеги биз алган жокпуз да. Биз берген мен лично кирип алган жокмун да. Мына
берди да, айыл өкмөттүк кадастр берди да, документи туурабы? Сен 2006-жылы туруп регистрацияңар эчтекеңер жок, компьютерден карап туруп жаңылышынан берип койду да булар. Анан элдин баарын күнөөлөй бербе десем. Туурабы? Адам жаңылат да ишине. Жаңылат да. Сен адам болсоң, сен акылдуу ушунча 78-ге чыккан аял болсоң, сен ушу жердеги балдарга кайрылмаксың. Айыл өкмөтүндө сыйлап коймоксуң. Акимдерди да сыйлап коймоксуң. Балаңды ары бери Бүт кайрылган. Сен мага келдиңби? Келген жоксуң. Мен сен менен сүйлөшкүм келет. Сүйлөшпөсөң кой. Мен сүйлөшөм сени менен. Сени менен закон аркылуу, мамлекет аркылуу, сот аркылуу сүйлөшөм мен сени менен. Апа, булакты да убактыларын алып атасыз. Айтчыңыз. Ушинтип анан жалган нерселердин баарын айтып, айылдын ичине жайып, сенин балаң уурдуп, менин балам уурулукка мен жол бербейм. Эч убакта жол бербейм. Балдарымдын өйдөтөмөнүнө да мен жол бербейм. Мен эле картада бекер жүрүп турмунбу? Мен ошол подрастающий поколенияны тарбиялаган. Анан бул аялды тартипке чакыргыла. Мен суранам. Аким сизден суранам. Кадастр, айыл өкмөтү. Протокол составлять эткиле ушул жерден азыр. Азыр протокол составлять эткиле. Мына мен турам ушул жерде. Апа, бияка да сөз берели. Мен арс менен кайрылам ошончо. Апа, кең сиз. Ой. Уже айтып атып чарчадым. Бул үйдө мен 53 жыл жашайм. Анан кийин тиги бир күн эле тиги биздин үйгө кечки убак кирип алып эле бульдозер менен дейт, равнять этип таш терип эле ушунча атат дейт кошунаңыз. Апа, моч мен эметенчи, сиз убакыт эметпей 2-8 соток сизге өттү ошондо? Асыр өттү дейт, но бумажном виде мен эч ким бере элек, эч ким бумажном виде. Анан кийин дагы анан мындайда мен ошол 8 соткамдын эми астында эме жер бар, поезд жол бар. Поезд жол бар, анан красный линия бар. Булар болсо красный линияга үй салышкан, сарай салышкан, алардын документтери бүт это законсуз. Документтери законсуз буларды. Следующий проблема. Эми болсо менин тимеле мол эшигимди ачканда эле ушул жер болот да. Буларга берген жер болот да. Эми биз ого көтөрүп талашып, ого көтөрүп тиги урушабыз да. Булар бизди ушул уруштун, талашсын деп өткөн эле иштерди кылып атат. Анда ошол жерди ошондой бере турган болсо, булардын жерин да бергиле. Анда менин да жеримди бергиле. Ал жакты бүт бускула как положено. Документи жок эле келип эле бизди деле коркутуп ошентип атышат. Мен ал жерди бербейм. Аякта эч качан документ жок аякта. Ал красный зона. Аякта азыр эме стройка болот, аякта остановка болот. Азыр эмеден эме жок, өтөт. Биз уже сүйлөштүк. Ал жер эме красный линия категорически нельзя экен. Бизге да мурун айткан, биз эле ошол жерге сарай салып алмакпыз, оокат кылмакпыз. Анан ошол жердеги балдар бизге келип жүрүшкөн. Алар айткан, эже тибеңиз бул жерде. Бул все бул закон келет. Бул жер остановка болот. Бул жерден эл көлгө барат, көлгө келет. Анан кийин асыр шаар курулуп атыптыр да. Асыр болсо ошол жерден остановка билет, чоң остановка болот экен. Ал жерди мен бере албайм, сразу эле айтам. Документ барбы ошол жерде? Ал жерде эч кимдин документи жок. Булардын деле документтери жок. Бүт ошол жакта эч кимдики жок документ. Лишний мен сөз сүйлөгүм келбейт. Со, апа, мен сурайлычы бияка. Эже, могу ушуну айтасак, эч ким документи жок дейт ошол жерде. Жана красный зона болуп өтөт, остановка болот дейт. Ошондой мисалы жер боюнча. Жер боюнча. Ал боюнча айыл өкмөткө берсеңиз жер. Остановка болот уже салынат. Кайрат мырза. Апалар Жумуш убагында убактыбыз кетип атат. Кайрат мырза, жана мен белгилеп кетпедим беле. Ушу жер талаш башталгандан кийин биз архитектурага заявка берип, ушу турган жер тилкелерди карап бергиле деп заявка бергенбиз. Архитектура топосъемкасын кылып, момундай ылайыктуу жерлер болот деп алар бизге ушундай чийим кылып беришти. Анан биз ушу чийимдин негизинде карасак, ошол жерден 1 2 3 4 5 6 7 участок чыгат экен. Чыгат экен.
ошол 7 участоктун жана талаштуу жерди бияктарга калтырып өзүнө бул жерде капталды калып атат да, өздөрүнө калып атат. А жана Салмакбаев экинчи тарапка болсо могу жерди ылайыктап 8 соттук кылып берели деп атканбыз. Булардын сарайына чейин келип калып ошондо же келбей? Жок, сарайына келбейт. Ортодо эме бар да. Вот это где дом же? Промежуток. Вот здесь вот, где наши сейчас участки. Жетпейт, сарайга жетпейт. А бирок сарай турган жерден нары көздөй биз бөлөк жарандарга беребиз. А бияқта не кыласыңар? Моякта турган жер болсо бул мыйзамдаштырылган, кызыл китеби бар, мыйзамдаштырылган жер. Муну болсо биз ылайын карап, мыйзамын карап, сот аркылуу чечебиз. Мындан аркы кетип аткан бул ичкерип кетет да. Ичкерип кетет, түшүнүктүү. Анан архитектура жасап аткандачы, ким айтып атпайбы, аякка үй салганга болбойт, кызыл линия экен депчи. Архитектура ген план жасап атканда норма снип деген болот. Железный дорогадан канча метр, баягы полоса отчуждения, лотоктон канча метр болуш керек. Мен ойлойм, архитектурада деле билимдүү эле жакшынакай кызматкерлер иштейт, анын баарын карап болуш керек. Эгер ажердечи, эгер ажерге участок элдерге жер тилкесин берип үй салууга болбой турган болсо, анда архитектура чийбейт эле дейм да генпланды. Андиме өзүнүн кызматына жооп берсин. Мне кажется, алар деле ошону карап болуш керек. Апа, сиз деле туура түшүнсөңүз, алардын жумушу алчы. Анткени алар туура эмес жерге, железный дорогага жабыштырып, туура эмес чийип берсе, эртеңки күнү поезд өткөндө. Апа, ал жерден тиешелүү органдар бар. Ооба, өздөрү чечет да. Ошон үчүн биякта мамлекеттик бийлик бар, органдар бар. Уруш талаш болосун, бул нерсе ынтымакта чечилсин дегенге ошону заключение кылып койсоңуз бар. Убакыт эми мына өзүңүздөр уктуңуздар, эки тарапты тең мына айтып беришти. Биз ушул күнгө чейин 4 ай созулганы дагы ушул болду да. Биз эки тарапты ынтымакка алып келели деп жанакы мен айткан эки вариантты сунуштадык. Мына бир тарабы көндү, Салмакбаевдер көнүп макул болуп, Аксакал айткандай, биз булардан деле сурандык. Эми өзүңүздөр көрүп атасыздар. Мынча убакыттан бери бул маселе чечилбей атат. Бул кишилер биз сунуштаган биринчи вариантыбызга көнбөй атат. Андыктан сиздер эми макул болуңуздар. Эми таштак экен, мындай дейт. Эми андай болсо дагы эми аракет кылып элден жер ошо таштак экен. Элдер тынч баягы улут аралык эме жаңжал болуп кетпеш үчүн, ушул маселени чечүү үчүн деп биз экинчи вариантты ошо сунуштадык да. Бир тарабы макул болду, экинчи тарапты мына баягы күнү чакырып мен өзүм ошол комиссиянын мүчөлөрү менен чогуу бул тарап менен дагы сүйлөштүк эле. Бул тараптар, экинчи тарап макул болбой койду да. Эми азыр сунуштап атабыз мынакей, сиздердин көзүңүзчө дагы эгерде макул болбосо, буларды анда сот аркылуу эле чечиш керек, сотко кайрылыш керек. Бир тарабы сотко кайрылсын дагы, ошону чечип алсын. Биз эми мына эки жагына тең сунуштадык. Эки вариантты сунуштап атабыз. Андан башка бизде деле эме жок. Мен макулмун, соттошпойм, соттошпой жана таштап жерди бергиле. Жер кодексинчи. Бербейм. Ал жер Насчет этого сейчас, они же... Смотри. Ой, эми апалар урушпай алачы. Бияктан Аслан сурап атат да, бул сот кайсы участкага болот дейт. Эгер ошону сотко бара турган болсок, баягы берилген кайра кызык кеменби же ылдый кысыбы дейт. Жок, сотко жанакы эки участок ошол кызыл китептер боюнча талашка түшкөн эки участок болот да. Анда жанакы эки вариант тең калат. Өзүнүн ордулары менен. Жок, биз ага токтом чыгарган жокпуз. Биз сунуштама, анан кийин келишим түзөлүү дегенбиз да. Баягы эки тарап мынакей биз тынчтык келишимин түзөлүү деген мааниде, кое туруңуз азыр. Келишими маанинде ошондой бир келишим кылып, бул маселени жабалы деген биздин ой болчу да. Комиссиянын дагы ошондой жыйынтыкка келгенбиз. Эгерде да экөөнү тең макул эмес болсоңуздар, анда жанакы мурунку жер менен ошол эле сот менен эле экөөңөр мурдакы эки кызыл китептин ордун анда талашып алгыла. Кимиңерге тиет, сот кимге чечип берет, ал уже өзүңөрдүн эме. Азыр апа буякта коштуңуз, анан сиз кошту. Мен атым Бакыт болот, мен ошо Искра айыл айыл башчысы болом. Ошол жерден эсиле эки тарап макул болуп бир келишимге келе албай атса, ошол эки талаш, бир талаш жер болуп атпайбы, ошол жерди сот чечип берсин. Ошол жерлердин аягында жанагы эки, ошол жерлердин аягында жана бош жерлер чыгып атпайбы?
ошо жерлерди элге таратып бергенге мыйзам жол берсе, биз аны элге таратып берели, линияларын бөлүп берели, жолдон бияка чейин 40 метр болот абы, 40 метрден граница коюп берели, ылдый жагын элге таратып берели. Биздин айылда 700 киши кезекте турат. 6 участок болсо да алда бир маселени чечет. 6 үй бүлөнүн маселесин чечет. Эки тарап макул болсо сот менен чечим. Сот менен анан тиягын болсо мыйзамда. Тиягын мыйзам жол берсе, элге кезекте турган элге таратып бергенге, ошо элге таратып берели. Мыйзам жол берсе. Болду. Сот эле чечиш керек. Чык деп карасаң мен коркуп турат. Эки тарапты ынтымакка чакырып, мындай вариантын дагы айттык. 800 метр бул деген турасы 20 метр, узундугу 40 метр. Ошону биз деген ошо эки 3 жер турган жерден биз 4 жер чыгаралы деп туруп, турасын 17 метрге кыскартып, узундугун 47 метрге узартып, себеп дегенде ылдый жагы деген өкмөттүн жери. Серге калсын. Ошондой кылалы десе, ага да макул болбоду. Ылдый жагынан өзүнчө участок чыгарып берели, бул тарапка деген ошол участок калсын десек, ага да макул болбоду. Да башка жолу жок буякта, соттон башкачы. Сот эле чечим чыгарып берсин, ылдый жагына мыйзам жол берсе, биз аны кезекте турган кишилерге таратып берели. Көп бололу үйлөр биздин айылда көп. Томоло жетимдер бар, кезекте тургандар бар. Биздин айылда этаж үйлөр турат. Этаж үйлөрдө отопление жок. Элдер суранып атат, кышкысын свет өчүп атат. Өзүңөр билесиңер, быйыл кандай верен отключениялар болду. Тоңуп атабыз этаж үйлөрдө. Бизге жер берсиңер, биз үй салып, биз деле эл катары от жагып жылынат элек кышында депчи. Ошондой маселелер болот. Сот чечип берсин, болду, башка жол жок буякта. Балдар, ошо бири жаңы эле башталганда ушуларды силер бүтүрүп эле койсоңор болмок. Баардыгы силердин колуңарда болчу. Биз эч качан урушкан эмеспиз, эчтеке болгон эмеспиз. Туура чечсеңер кандай национальный вопрос деп айтпагыла. Аякта эч ким менен урушкусу келбейт асырчы. Просто ошону өз убагында решат этсеңер, мындай чуу болбойт эле да, ушундай жаман сөздөр чыкпайт эле. Анан кийин бул Саламатбаевдин эмесин жана жашаган үйүн өтө көп жамандап атат. Сельсовет менен госрегистр депчи. Мен сүйлөп атам балам. Биякта деген мындай маселе болуп атат. Биринчи тийиштүү мекемелерге бул иш боюнча кайрылганбыз. Госрегистрге кайрылганбыз. Акимият курста болгон, айыл өкмөтү өзүнүн иштерин алып барган, ынтымак жол менен чечели деген биз. Жолун табабыз, прокуратурага берилген, ким мыйзамды бузуп, ким берген бул китеп териштирсин деген биз. Ага карабастан губернатор келтирип эл менен жолугуу кылганда телевидение чакырып туруп, губернаторго өздөрү биринчи арызданып баштаган. Ошондон кийин губернатордун кароосунда болуп калган бул иш. Болбосо бул жерде бир эле мыйзамдуу жол бар болчу. Прокуратура өз ишин кылмак, териштирүү кылмак, ким ката кетирген. Анан кийин сотко өтмөк бул иш. Арыз жазышса, в гражданском правовом порядке арыз жазса, сот чечип бермек. Болду. Бияктан мындай телевидение, тиякка барабыз, биякка барабыз деген өзүчө болмок эмес. Өздөрү баштады, телевидение чакырды, ошол эки жерге чакырды телевидениени, губернаторго барып туруп. Түшүнүктүү. Эми апа, мындайда сизги менен бүтүрөлү. О, тештеп, баарыбызга керек. Вы сами раскачиваете, вот сам совет раскачивает, сам ты раскачиваешь. Совет силерден чыкты, сельсоветтен чыкты. Без вопросов людей было поставить совет, не имеет права. Ошонун баарын чыгарган ушуяктан болуп атат. Ушундан болуп атат. Ошону өз убагында решат этсең, өз убагында ошо туура жасасаң, эч кандай чыр, эчтеке болбойт эле. Баарыбыз тең эле адамбыз, бизде адамгерчилик баарыбызда бар. Баары тең эле жакшыбыз. Анан кийин дейт, моулардын эме жерин, моулардын үйлөрү кайсы жерде турат, ошолор эме документтер бүт туура эмес булаткы. Бул жасалма документтер, бүт жасалма документтер. Ошол документтерди проверять этишсин. Тиешелеме турат, эми булар өзлөрү эреттеп, эгер туура эмес болсо, мага сиз айта албайсыз, буяк айта албайт, мен айта албайм. Тиешелүү орган тештирип, сот эле айта алат анысы. Жасашкан жок, алаткы деле туура эмес. Мынтип аны эми түшүндү. Айтып кетейин. Байкем бириси апа, бириси эми мого өтпөсөк, улам мырып алып баратат да. Ушуну бүтүрсөк да, макул эместерби? Анда айтып атат, мен деле коштурам бул акимдин орун басарын Оморов Самбек байкемдин айтканына, акимдин орун басарынын айтканына кошулам.
чече албай жатсаңыздар, анда сот органына барып кайрылат экенсиздер, Ушу менен ишти жабалы болду. Анткени ырбап эле баратат да, эми ар ким өзүнүн чындыгы бар да, ар ким өзүнүн чындыгын айтып атат. Эми биз журналисттер туура эмес болуп калды. Бүт жерде бизди биз чыган жок. Мындай болуп кетти. Силер тараптан мындай сөздөр чыкты да, өзүңөрдүн атыңардан чыкты, бияктан да чыкты. Өзүлөрү алып туруп жерди айыл өкмөтү сата берет экен да, өзү каалагандай депчи, видеоңордо турат. Ал маалыматта туура эмес да, бул да биздин айылдын мындай оюна өтө жаман терс пикир жаратып атат да. Көрдүңөр, ошон үчүн силер кийинкисинде силерге совет да, ушундай териштир кылганда эки тарапты бирдей чогулуп алып, предупреждать этип, бел туруп маалымат алсаңар аябай жакшы болот эле да. Келдик го айыл өкмөткө. Башында ушундай кылганда жанагы ушундай өзү бүтөлө качып кетсеңдер базар. Бүтөлө качып кетти. Сөздүн ызычуусу эмнеде болуп атат? Дырылдап бүтөлө качып кетишкен. Талаш жердин ызычуусу мындай болуп атат. Биз мисалы жана талаш жерден баш тартып аркасынан жер бөлүп беребиз дебедиби? Эми мисалы айыл өкмөттүн жери да алчы. Булардын үйүнүн аркасындагы деле айыл өкмөттүн жери болуп эсептелет да. Анан бул ачкөздүк болуп атты, эми баягы өзүнүн жерин берип атсаң дагы тиягындагы баягы алып алабыз деген ой болуп атат да. Ошол болду. Биягын чечим эки жак макул болсо, анан сот менен чечилет. Ушу менен бүттүк. Папа болду, бүттүк. Кошчу. Жасалма? Жана айтып атат го, бүт бар жазалма, туура эмес, мыйзамсыз документтер деп жана мындай да, баягы күнөө коердо туура түшүнүп сүйлөсөңөр, мыйзамсыз документти жасап, биз мыйзамсыз иштерди кылыш үчүн биздин деле башыбыз экөө эмес. Биз ошо мыйзамды сыйласын, мыйзам менен иштесин деп бизди ушул жерге ишенип эл шайлаган бизди. Биз өзүбүз келген эмеспиз, сатып алган эмеспиз, иштеп эмгектенип жеткен. 14 жаштагы кызга жасылган. Ошону сатып алышпайт. 14 жаштагы балага кызга беребиз документ. Мыйзам жагын текшерүүчү органдар бар. Мага айтып койчу. 14 жаштагы. Ну возбудили же. Признали, что вы незаконно сделали. Жерди. Кантип берет жерди. Кантип берди. Апа, болду, апа. Болду, калган сотто чечишиңиздер. Ертеңде байкен кошпой дейт, вообще другой дело. Вообще бияка эметпесин, ал отдельно өзү айыл өкмөт жер кодексинде жазылганда, эгер жер боюнча чыр айыл өкмөт тарабынан жергиликтүү органдар тарабынан чечилбесе, 119-беренин негизинде сот аркылуу чечилсин. Башка сөз жок. Акыркы чек сотко. Ушу менен биз эметебиз, башка маселени өзүнчө келип айыл өкмөт менен чечишиңиз деп. Биз могу маселе өзү эле аябай курч болуп атат. Биз журналисттер бул жерде бир чечим чыгарчу орган же бир эме эмеспиз. Биз болгону элге чагылдырып беребиз болгону ошол. Ана өзүңөр чече турган тиешелүү кызматтарыңыздар бар. Буга макул болсоңуздар, пожалуйста, аны сотко барасыздар. Ушу менен бүгүнкү жыйынтыктайбыз. Рахмат силерге. Силер сүйлөп бүттүңөр мен айтпаймын. Чырдычы бөлөк жол менен басыш керек. Жаныбек байке, чырды деген бүт справедливый басыш керек да. Неге дегенде, эгер Нурбек байке мурун очередке туруп алган болсо ошол жерди. Анда беребиз. Анда бересиң. Ал документтер бар. Эгер сатып алган болсо, муну бирөөдөн сатып алган же болсо бир кандай бир левый жолдор менен алган болсо, анда очередке туруш керек. Бирок ошонун баарын мынакей журналисттер аркылуу тактайбыз биз. Аны деген сот болот. Азыр сот органдары документтерди териштирип атат. Анда сиз жок болчусуз турбу? Ошол учурда иштеп аткандарга отношение. Ошондой болот. Азыркы учурдун талабы биз просто. Нет, сейчас как ты ему будешь без очереди давать? Я же тебе говорил уже. У тебя есть документ, и у него есть документ. Чего? Насчет чего? Документы знает это. Завтра. У него же Смотри, Арслан, если завтра будет суд будет решать. Нет, эту землю мы забудем, все, суд решает. Подожди, эту землю все. Если нет, эту землю ты забудь, все, пускай ты реши это, что это вообще это, да, кого-то Айнаевский, да, все. Сзади, который сейчас. Был говорит, сзади. Сзади почему 6 только участков? Там же всем раздайте, я свой лично. Про Нурбековский дом ты говоришь. Эгер ошол сот Нурбековский дом, да? О, Салмакбай Нурбекке могул жерден берген десе, анда уже сот чечип атат да, бул сот эми детективдин ишти да. Бирок ошондо деле такташ керек. Закон это. Нурбек байке мурун эми очередке туруп алганбы, же сатып алганбы? Бирок ошондой болуп атат да бул жерде вопрос. Жаныбек байке, бул болоттукунда эске алсаңыздар эмчи. Бул бияк эми мындай опасный жолдон турду. Жаныбек байке, 7 киши бар да очереддечи. Мен жалгыз келдим. Жок, бере турган жерибиз жок. Ушунда майдалап жүрдү, арасынан ушул кесип кептеп эле кылып атабыз да.
бөлөк бере турган жерибиз жок. Жок, сен ишти до конца баштадым да, до конца болгон нерсе азыр өкөздүк эмнечи могу очередде турган адамдар биз страдать этиштик экен. 700 кишичи могу жылып атасың мында элестетсең. Нурбек байкеге очередь беришчү. Сот чечим чыгарып берет. Эки жер талашка түшүп калыптыр. Ошо сот чечим чыккан күндөн кийин да катташ керек аны. Ошол жер деген талашка түшкөн жер бирөөгө чечим чыгып берип туруп, сот деген экинчи тарапка башка жерден жер берилет. Ошол иши очередде соттун ишин аткарабыз биз. Жаңы бериле турган жерде сот чечет дейсиз ошондо, да? Кайсы артындагы жана бери участок берилет экен, ошого наразы болот. Чечпейт. Сот деген могу экөөңү деле чечпейт. Же Арсланга же Нурбекке болду. Там ни при чем же. Там ни при чем. Эгер Нурбек байке тигил жактан очередь алган болсо, ал уже незаконно болуп калат байке. Мындай деп түшүнүшсүздөр. Бул мисалы сот карайт да, бул жана 38 участок дечи. Карай. Сот чечет. Или сага чечет, или салмак. Болду. Чечет. Ошол жерде анан соттун чечиминде деп атат да, вдруг деп атат да, вдруг. Мисалы мына эки китеп жазылып калыптыр. Ладно, бул кишиге мисалы Салмакбаев или буга сот кайсы основаниямен бере алат, айтсаңы. Сот не дает. Сот бере албайт ага деген жерде. Сот не дает деп атат да, вдруг. Жок, вдруг болушу мүмкүн мисалы. Же Арсландын жерин алгыла же бергиле болду. Эми буга тарткан жок булар. Мындай эле кылалычы, эми сот чечсең, соттон кийин чечип чыгат. Нет, в этом там земля причем вперед. Там